Бул имаратты эбегейсиз чоң пончик деп аташат. Ал эми көк мелжиген бул имарат шым деген атка конгон. Star Trek сериалын жактыргандар космостук кемеге окшогон бул имаратка суктанышат. Кытайда архитекторлор өзгөчө чыгармаларын ишке ашырган. Бирок президент Си Цзиньпин келечекте багытты өзгөрткүсү келет. Анын сунушу менен бекитилген жаңы мыйзамдарга ылайык имараттар чакан жана Кытайдын салттуу архитектурасын камтышы керек. Айрине жергиликтүүлөр бул мыйзамга каршы. I think the government should not forbid. Өкмөт архитектуранын өнүгүшүн токтотуп, тушап койбош абзел. Мага бул кызык имараттар жагат. In the future, we could see more building with Chinese character. Балким келечекте кытайлык архитекторлор өскөндө жергиликтүү салт камтылган имараттар курулат. Учурда архитекторлордун көбү чет өлкөлүктөр. Жаңы имарат курулуп жатканда чыгармачылыкка орун болгону менен айтылган сунуштар эске алынышы керек. Бирок пончик сыяктуу адаттан тыш имараттар башка курулбайт окшойт.